Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан 9 класстын химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы алдегиттер. Бул сабакта силер алдегиттер жөнүндө түшүнүк алып, алардын классификациясы менен таанышасыңар. Чектүү, чексиз алдегиттердин түзүлүшүн, алдегиттер менен кетондордун айырмачылыктарын салыштырасыңар. Ошондой эле алдегиттердин сапаттык реакцияларына байкоо жүргүзүп, реакцияларынын теңдемелерин түзүүгө үйрөнөсүңөр. Анда эмесе сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй, алдегит деген эмне деген суроого жооп алуу менен бирге аларды классификациялоого үйрөнөлүк. Алдегиттер карбонилдик бирикмелер же оксо бирикмелер деп аталат. Карбонилдик бирикмелер, оксо бирикмелер молекуласында карбонил тобу кармалган чектүү углеводороддордун туундулары болуп саналат. Оксо бирикмелер эки топко бөлүнөт: алдегиттер жана кетондор. Алардын жалпы формуласын жазып, салыштырып көрөлү. Кандай окшоштугун жана айырмачылыгын көрүп турасыңар. Алдегиттерде дагы, кетондордо дагы карбонил тобу бар экендигин көрүп турасыңар. Демек, бул окшоштугу. Ал эми айырмачылыгына байкоо жүргүзсөңөр, бул жерде алдегиттерде карбонил тобу бир байланышы менен чектүү же чексиз углеводороддордун радикалдары менен байланышса, экинчи байланышы H суутек менен байланышып турат. Радикалдар R тамгасы менен белгиленгендигин көрүп турасыңар. Азыр кетондордукун карайлы. Кетондордо болсо айырмасы карбонил тобундагы көмүртек эки байланышы менен тең чектүү же чексиз углеводороддордун радикалдары менен байланышып турат. Демек, бул айырмачылык экен. Анда алдегиттердин айырмачылыгын көрүп, анын алдегиттик тобун жазып алсак болот. Көмүртектин атому кычкылтектин атому менен жана суутектин атому менен байланышкан бул топ алдегиттик топ деп аталат. Анда алдегит деген эмне? Алдегитке аныктама чыгарып көрөлү. Алдегиттер бул молекуласындагы углеводороддук радикалдар менен байланышкан алдегиттик тобу бар органикалык бирикмелер. Анда азыр мен силерге бир нече алдегиттердин түрлөрүн сунуштайын. Алардын түрлөрүн карап туруп классификациялайлы. Азыр силер көрүп турган формулада алдегиттик топ COH жазылды. Ал эми астында CH3, CH2 деген чектүү углеводороддун радикалы жазылды. Анда бул затты аташ үчүн мындай эрежеге таянабыз. Алдегиттик топтогу көмүртектин атомунан баштап 1, 2, 3 деп номерлоо жүргүзөбүз. Ал эми алдегиттер болсо чектүү углеводороддордун туундулары экендигин жогорудагы эрежеден эске салабыз дагы, аталышын ушул эрежеге таянып атайбыз. Чектүү углеводороддордо 3 көмүртек атому пропан, проб деген мүчө менен уланган. Анда силер пробту жазып, ан мүчөсүн улайсыңар. Анткени CH3, CH2 радикалы чектүү углеводороддун радикалы, аягына аль мүчөсүн улайбыз. Бул алдегиттик топ COH бар болгондуктан курамында аль мүчөсү уланды. Пропан аль. Демек, бул чектүү углеводород болгондуктан ан мүчөсү уланды. Азыр чексиз углеводороддордун туундуларын жазып көрөлү. Мисалы, молекуласында кош байланыш болсо, анда чексиз углеводороддор деп өткөнбүз. Азыр силер көрүп турган мисалда CH2, CH, COH деген формуланы көрүп турасыңар. Анда бул затты аташ үчүн жогорудагы эрежедегидей эле номерлоону биринчи алдегиттик топтогу көмүртектен баштап номерлайбыз. 1, 2, 3 деп атын атаганда чектүүдөн айырмасы бул N мүчөсү менен айырмаланат. Мына ошондуктан пропаналь эмес, пропен аль болот. Айырмасын көрдүңөрбү? Азыр силердин эсиңерде болсо керек, чексиз углеводороддор үчтүк байланыш менен да байланышат деп өткөнбүз. Анда пропенальдын ордуна азыр үчтүк менен байланышкан пропенальдын мисалын жазып көрөлү. Бул мисалда силер көрүп тургандай CH үчтүк байланыш көмүртек. Андан кийин алдегиттик топту жазганын көрүп турасыңар.
номурлоону ушундай эле иретте жүргүзөбүз. Алдегиттик топтогу көмүртекке дайыма 1 коюп, андан кийин ирети менен 2, 3 деп номурлоону улантасыңар. Анда бул зат кантип аталат? Чектүүдө пропаналь, чексиз бир кош байланыш болгондо пропеналь, азыр 3-түк байланыш болсо анда пропеналь. Демек бул чексиз углеводороддордун туундулары болуп саналат экен. Ушундай эле углеводороддор чектүү, чексиз жана ароматтык деп дагы бөлгөнбүз. Ароматтык углеводороддордун жалпы формуласын билесиңер, биринчи өкүлү бензол экендигин билесиңер. Анда бензолдук шакекченин өзүн жазып, андагы бир көмүртектин атому суутегинин ордуна алдегиттик топ менен алмашат. Анда бул заттын атын атаганда бензальдегид деп аталып калат. Бензолдун туундусу. Бул заттардын аталышын эсиңерге сактап алгыла. Пропаналь, пропеналь, пропеналь, бензальдегид. Келгиле анда. Бул формулаларды дагы тереңирээк түшүнүш үчүн, анализдеш үчүн биз силер менен бул суроого жооп берүү менен ойлонуп көрөлү. Суроону окуйлу. Пропаналь алдегидине туура келүүчү жалпы формула. Анда бул суроого жооп бериш үчүн азыр мен силерге жалпы формулаларды сунуштайын. Биринчи CnH2n-1. Андан кийин алдегиттик топ COH жазылды. Азыр экинчисин салыштыргыла. Эмне айырмасын көрүп турасыңар? Экинчиде CnH2n жогоруда -1 болчу, азыр экинчиде +1 болду. Андан кийин алдегиттик топ. Үчүнчүсүн салыштыралы. Биринчи менен экинчиден айырмасы эмне экендигин карагыла. CnH2n-3. Андан кийин алдегиттик топ COH. Төртүнчү жоопту карагыла. AR жана алдегиттик топ. Анда силер суроонун максатына көңүл бурсаңар. Пропан алдегидине туура келүүчү жалпы формула кандай жазылат? Мен силерге пропанальдын формуласын дагы бир жолу эсиңерге салып сунуштап коеюн. Биз бул формула менен жогоруда тааныштык. Анда силер жалпы формуланы карап туруп эсептөө жүргүзсөңөр. Мен силерге туура жоопту сунуштадым. Туура жооп экинчиси. Эмне үчүн туура жооп экинчиси? Жооптун тууралыгын текшерели. Бул формулага ылайык келеби пропаналь? Текшеребиз. Формулада CnH2n+1 деген жалпы формуладагы эрежени карайбыз дагы. Ушул пропаналь алдегидине туура келип жатабы? Аны текшеребиз. Пропаналь алдегидиндеги радикал CH3, CH2. Тагыраак айтсак, чектүү углеводороддун радикалы. Жыйынтыктап жаза турган болсоңор, C2H5 деп да жазсаңар болот. Анда формулага кое турган болсок, көмүртек атомунун саны 2 экендигин эске алып, N'дин ордуна 2-ни коебуз. Мына ошондуктан C2 деп жаздык. H2-ни 2ге көбөйттүк. 2 деген санга 1ди коштук. Жыйынтыктап жазсак, ал C2H5 болуп калат. Демек, бул формула туура келет экен. Мына силер формуладан улам түшүнсөңөр керек. Демек, CH3, CH2-ни жыйынтыктап C2H5 деп деле жаза аласыңар. Азыркы формулага демек пропаналь алдегидине бул формула туура келди. Туура жооп мына ошондуктан экинчиси болуп саналат. Анда артка кайрылалык. Биз силер менен азыр пропанальдын жалпы формуласын тапканды үйрөндүк. Анын формуласы CnH2n+1, андан кийин алдегиттик топ экендигин билдик. Анда пропеналь, пропеналь жана бензальдегидтердин жалпы формуласы кандай жазылат? Карап көрөлү. Пропанальда ан мүчөсү, пропенальда n мүчөсү. Эки суутеке аз деп айттык. Анткени структуралык формуладан көрүп турасыңар, кош байланыш деген сөз бул эки суутеке аз деп айтканбыз. Анда жалпы формула кандай жазылат? Албетте 2ге азайыш керек. Ал үчүн 2n+1 эмес, 2n-1 болот. Мына ошондо эки суутеке азаят. Пропенальдын формуласын азыркы пропанальдыкын текшергендегидей кылып өз алдыңарча жазып текшерсеңер болот. Пропенальдыкын жазалы анда. Пропенальдыкы дагы эки суутеке азайып жатат. Структуралык формуланы карагыла. Кош байланыш, ал эми пропеналда 3-түк байланыш.
анда 2 сутеки азайтса жалпы формула кандай жазылат? CnH2n минус 3 болот. Жогоркусунда минус 1 болгон, азыр минус 3 болду. Дагы 2 сутеки азайды. Мына формуласын жазып алдык. Ал эми ароматтык бирикмелердики болсо C6H5 фенил радикалынкын AR деп белгилеп койсоңор болот. Демек бул бензоальдегиддин жалпы формуласы экендигин жыйынтык чыгарып алсаңар болот. Мына азыр силер менен альдегиддердин жалпы формулаларын жазганды үйрөндүк. Бул жалпы формулаларды таянып, силер өз алдыңарча алардын гомологиялык катарларын түзүп үйрөнгүлө. Биз силер менен азыр альдегиддердин изомерлери жөнүндө сөз кылалык. Изомерлер жөнүндө силерде түшүнүктөр бар. Анда алган маалыматтарыңарга таянып туруп алдыдагы суроолорго жооп берүү менен альдегиддердин изомерлерин айырмалаганды үйрөнөлүк. Анда бул суроого көңүл бурсаңар. Берилген формулада канча зат келтирилген деген суроо берилди. Мен силерге заттарды сунуштайын. Биринчи курамына көңүл бөлүп карап салыштырып отургула. CH3, CH2, COH. Экинчисин карагыла. CH3, андан карбоксил тобу CH3. Окшоштугун, айырмачылыгын жыйынтык чыгарып отурсаңар болот. Көмүртеги атомун, суутеги атомун, кычкылтеги атомун санап жыйынтыктап жазсаңар, окшоштуктарын таба аласыңар. Ал эми айырмачылыктар болсо структуралык формуладан эле көрүнүп турат. Кийинки формуланы карагыла. CH3, CH2, CH2, андан кийин альдегиддик топту көрүп турасыңар. Кийинки формуланы карагыла. Бул жерде альдегиддик топ, бирок айырмасы 4-чү көмүртек бутактанып жайгашыптыр. Биринчиде деле астыңкы формулада деле 4 көмүртек, мында деле 4 көмүртек, бирок айырмасын карагыла түз жана бутактанган формасы. Бул жөнүндө силер менен өткөн сабактарда дагы өткөнбүз. Анда формулалар менен таанышып, жыйынтыкталган формуласын жазганга жетишкен болсоңор, жоопторго көңүл бөлүп, туура жоопту тапсаңар. Биринчи жооп 1, экинчи жооп 2, үчүнчү жооп 3, төртүнчү жооп 4. Берилген формулада канча зат келтирилди? Анда мен силерге мисалдардын ар бирине токтолуп багыт берип кетейин. Биринчи мисалда альдегиддик топтон баштап номерлоо жүргүзсөк 1, 2, 3 деп жазабыз. Азыр эле бул зат менен жогоруда тааныштык. Бул пропаналь. Экинчи формуланы атын атаганда ушундай эле эреже менен атайсыңар. 1, 2, 3, 4 деп номерлоо жүргүздүк. Айырмасы 4 көмүртек болгондуктан анда 4 көмүртекте бут деген мүчөнү улап үйрөнгөнбүз. Мына ошондуктан бутаналь болуп калат. Бул нормалдуу бутаналь. Бутактанган жок, түз сызыктуу болуп жайгашып турат. Анда кийинкисин атаганда мынтип атайсыңар. Пропанон. Пропаналь эмес, пропанон. Анткени бул жерде кетон алынат экен. Айырмасы карбоксил тобу ортоңку көмүртекте жайгашып турат, эки четинде радикал жайгашып турат. Ал эми кийинкисин карагыла. 2 метил пропаналь. Эмне үчүн 2 метил экендигин радикалды карап туруп атасаңар болот. Номерлоо жүргүзгөндө 1, 2, 3 деп номерлоо жүргүзсөңөр, CH3 радикалы экинчи көмүртекте жайгашкандыктан 2 метил пропаналь деп атадык. Бул түшүнүктүү болсо, анда туура жоопту кабыл алсаңар болот. Мен силерге сунуштадым. Туура жооп 4-чүсү. 4 зат келтирилген. Аттарын атайлы. Пропаналь биринчи зат, пропанон экинчи зат, нормалдуу бутаналь үчүнчү зат, төртүнчү зат 2 метил пропаналь. Ал эми окшоштуктары эмнеде? Биринчи эки формуланы жыйынтыктап жазсаңар, C3, H6, O1 деп жазабыз. Санап көрсөңөр, мына ушул сандарга барабар. Ал эми кийинки эки формуланыкын санасаңар, C4, H8, O1 деп турат. Демек кийинки экөө бир изомер болуп саналат. Тагыраак айтсак, нормалдуу бутаналь менен 2 метил пропаналь изомер болуп саналат. Ал эми пропаналь менен пропанон изомер болуп саналат. Анда булардын жалпы формуласын CN H2NO деп жазып алабыз. Бул жалпы формула альдегидтерге дагы, кетондорго дагы тиешелүү экен. Демек бул жерде силер изомерлердин түрлөрү жөнүндө таанышып жатасыңар. Класстардын ортосундагы изомердин мисалы менен тааныштык.
пропаналь алдегиттер классы, пропанон кетондор классы. Экөө бир изомер. Ошондой эле нормалдуу бутанал менен 2 метил пропаналь бул алдегиттердин гана изомери болуп саналат. Бул изомерлердин мисалдарын өзүңөр үчүн жазып, башка мисалдарды алып дагы алардын изомерлердин түрлөрүн айырмалаганды үйрөнсөңөр болот. Келгиле анда органикалык заттар углеводороддордун ирээттүү айланууларынан алына тургандыгын карап көрөлү. Бул схемага көңүл бурсаңар. Схемада биринчи чектүү углеводород берилген. Экинчи мисалды карагыла. Чексиз углеводород берилген. Үчүнчү спирт, төртүнчү алдегит, бешинчи кислота. Же болбосо карбон кислотасы деп тагыраак жазсаңар да болот. Анда бул заттардан бири-биринен кантип алууга боло тургандыгын айлануу реакциясынын схемасын түзүп, ал мисалдардын жардамы менен иштеп көрсөңөр болот. Мен силерге ар бирине бирден өкүлдү сунуштайын. Мисалы чектүү углеводородго CH3, CH3 же болбосо бул этан C2H6 деп жыйынтыктап жазсаңар болот. Ушундай эле эки көмүртектин атому менен калгандарыныкын айырмалап жасалы. Чексиз углеводороду анда эки көмүртектики CH2, CH2 болот. Ал эми спирттердики болсо C2H5OH болот. Алдегиттердики CH3, андан кийин алдегиттик топ COH болот. Ал эми кислотаны болсо кийинки сабакта таанышабыз. Азыр айырмасын карай бергиле. Алдегиттен айырмасы функционалдык топ алдегитте COH болсо, а кислотада болсо COOH болот. Бул топ менен кийинки сабакта кененирээк таанышабыз. Анда азыр силер менен карап көрөлү. Акыркы 4-чү мисалдан алдегиттен 5-чи класста кислотаны алууга боло тургандыгы схемада көрүнүп турат. Силер 1-ден 2-чини, 2-ден 3-чүнү, 3-дөн 4-чүнү алуунун жолдорун өз алдыңарча окуу китебиңерден карасаңар болот. Себеби булардын заттардын түзүлүштөрү менен касиеттери жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми алдегиттен кислотаны кантип алууга боло тургандыгын азыр карап көрөлү. CH3, COH алдегитти сунуштадым. Ал күмүштүн акси менен реакцияга киргенде кычкылдануу реакциясы жүрөт. Кычкылдануу реакциясы деген эмне экендигине көңүл бургула. Бул жерде алдегиттик топ кычкылтектин атомун кошуп алып, карбоксил тобуна өтөт. COH карбон кислотасынын функционалдык тобун жаздык. Ал эми күмүш болсо бөлүнүп чыгат. Теңдеш үчүн астына 2 деген коэффициентти коюп коебуз. Бул реакция күмүш күскү реакциясы деп аталат. Анткени реакциянын натыйжасында силер көрүп тургандай күмүш бөлүнүп чыгат. Ал эми күмүш бөлүнүп чыкканда айнектин бетин каптап, ар кандай идиштердин бетинде күскүнү пайда кылат. Мына ошондуктан бул реакция күмүш күскү реакциясы деп аталып калды. Силер азыркы таанышкан зат уксус алдегитинен уксус кислотасын алууга боло тургандыгын көрдүңөр. Молекуладагы алдегиттик тобу бар ар кандай заттарды кездештирүүгө болот. Алардын бардыгы күмүш күскү реакциясына кире алат. Келгиле анда азыр силер менен алардын айрым мисалдары менен тажрыйбадан таанышып көрөлү. Анда тажрыйбага көңүл буралы. Глюкозада алдегиттик топ кармалган. Күмүштүн оксидинен аммиак суусундагы эритмеси менен алдегиттик топтун бар экендигин далилдөөгө болот. Анда азыр колбага күмүштүн нитратын куюп алабыз, ага аммиактын эритмесин куябыз. Андан кийин эритмеге глюкозаны куябыз. Аралашманы суу ваннасына ысытуу керек, реакция башталыш үчүн. Колбанын бетинде күмүш металлы бөлүнүп чыга баштайт. Күмүштүн бөлүнүп чыгып жатканы бул убакытка көз каранды болот. Мындай реакция күмүш күскү реакциясы деп аталат. Күмүш күскү реакциясы алдегиттик топко сапаттык реакция деп эсептелинет. Бир нече убакыттан кийин колбанын түбүнө күскүгө окшоп калат. Мына көрүп турасыңар. Бул реакциянын жардамы менен термосту жана балатынын жасалгаларын даярдоодо колдонушат. Биз силер менен бүгүнкү сабакта алдегиттердин бир гана химиялык касиети жөнүндө сөз кылдык. Бул кычкылдануу реакциясы же болбосо күмүш күскү реакциясы. Мындан башка дагы кандай реакциялар бар? Алдегиттик топторду кантип таанууга билүүгө болот? Бул жөнүндө окуу китебиңерден дагы кененирээк маалымат алсаңар болот.
анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта тургула.